Bir. Hoppa. 3, 4, 5, 6. Аскар, биздин көчөгө бирөөлөр келип калыптыр го. Достор, аз кимдер экенин чогуу таанышабыз. Мен 5ке чыгардым. Ассаламу алейкумдер. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар байкелер? Gel bile жигиттер. Ассаламу алейкум. Параны катырып аткан экенсиңер. Атырып атабыз. Силер кайдан келдиңер? Биз өйдөнкү көчөдөн кыздардан келдик. Чок ойнойбу байкелер? Биздин көчөдө кыздар жок. Жокпу? Жок кыздар. Давай ойнойбуз. Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин көчөнүн балдары теле долбоору кайрадан сиздер менен. Бүгүн биздин көчөдө конокто көптөгөн кино тасмаларын көркүнө чыгарган режиссер Темир Бирназаров агабыз. Жана ошондой эле Бир көчө дос, аш дос, акча дос, курчабайт сени канча дос. Тар жолдо тизгиң талашпас, табыла бербейт накта дос дейт. Темирбек байкем накта досу бүгүн чоо конокто келип отурат. Жолдошбек байке, ассаламу алейкум, кош келипсиз. Кандай, жакшысызбы? Суалттарыңыз жакшыбы? Дагы жолу учурашып алалы. Эми бүгүн сиздер менен баягы көчөдө ойноп, балалык күнгө бир барып келели. Сиздердин эмгегиңиздерди Темир агай айтпасак дагы эл билет. Андыктан бүгүн чыгармачылык тууралуу, ийгиликтер тууралуу сөз кылбайбыз. Болгону сиздердин балалык күнүңүздөрдү биз уккубуз келет. Келиңиздер, төрдөн Азырга чогуу отуралы. Биздин көчө негизи жакшы. Күнү түнү жарык болуп турат, көрдүңөрбү? Маанайыңыздар ачык. Маанайыбыз Келиңиздер ачык. эми. А дегенде эле баягы бизге абдан кызык да бул нерсечи. Сиздердин баягы бала кезиңиздеги кезиңиздер бизге аябай кызык. Кайсыл доордо, кайсыл айылда кандай болуп өттү эле ошол жаш кезиңиздерге бир барып келели. Канчанчы жылдары? Айтыр. Sen айтпайсың, мына мен айтайын. Биз эми мындай азыр Нарын шаар деп, Нарын шаарда. Биз экөөбүз жашаган Нарын шаарынын эң аркы бул батыш тарабында көтөрмө деген. Азыр шаардын ортосу болуп калды, ошол убакта көтөрмө деген мындай кичинекей чакын айылда. Анткени биз айылда ошол кичинекей кезде көтөрмөдөн кеткенде шаарга кетчү деп айтчубуз да. Шаарга кеттим, шаарга барабыз депчи. Анткени акыркы остановка мясокомнаттын алдына келип токточу. Анан биз ошол көтөрмөдөн барып, анан ошол жерден түшүп кетчүбүз. Мектепке, аркы эмеге Нарын шаарга кирип кетчүбүз да. Эми ая 1 километрге жетпейт, бирок ошол көтөрмө деген кичинекей чакан айыл деп коелук да, микрорайонда ошол жерде жашадык. А жерде кадимкидей эле айылдай болчу, даже айылдан деле эме болчу. Анткени ошол жерде үйлөр жардын түбүндө жана азба Жакен байкемдин үйү бар го, ошол жерде өө болчу, билесиңби? Төш, ошол эми кызык да. Анткени айылдарда уже жана кирпич дубал менен, шипр менен үйлөр болчу. А биздики болсо шипрлар жок, анан дөбөнү оюлганчы. Бир каптан оюлган, анан биз ойногондо ошол үйлөрдүн үстүндө ойночубуз да. Ошондой болчу. Анан баары эле таң кала беришет, баары. Айылдан баргандар да таң калчу да. Анткени биздин үйлөр жана Хоббит деген бир фильм бар го. Ошонукундай болчу да, үйлөрүбүзчү. Анан биз азыр анан чүкөнү биз катырдык, чүкөнү көп ойнодук. Эмне үчүн дегенде биздин ата-энелерибиз, байкелерибиз бүт эле мясокомнатта иштечү да. Мясокомнаттын түбүндө болчубуз да. Анан 6-демалыш күнү баягы эл мясокомнатта жумуш токтогондо аркы мал киргизген жагынан, канал жагынан кирип алып, дарбазанын түбүнөн кирип анан чүкө. Сөйөк төккөн атайын жайы бар да. Ошол жерге кирип алып, анан сөйөктөрдөн бага чүкөлөрдү ажыратып өзүнчө. Анан чоң чүкө, кичинекей чүкө, анан чоң чорун сака деп, бул экилик экен, бул үчтүк экен деп, эми бала келсе экен да ал кетсибиз. Жыргал экен да бир. Барып чийки чүкөлөрдүн баарын дубалдын тешиктерине салып алып, омуп коруп, мына мен сака таптым деп, анан кана деп чуркап келип алып көрүп, сеники сонун экен, сен чоң таңтып деп. Ошентип анан ошол чүкө аттык, пара тептик, чикит ойнодук. Жакшы, мынакей. Азыр мындай андай ойногон балдар жок го дейм. Жок эсе да. Жок, ошол чүкөлөр аябай сасык болчу, билесиңби? Жана бай менен бирдеме жок, сөйөк алып келип төккөндө анан ошол күндүн ысыгында кичине бир май төгүп койчу ал баягы. Күндүн ысыгынан неме кичине жыттанат да. Эми аларды кайра каналга алып барып жууп тазалап анан ойночубуз, соп-сонун кылып. Касал жыт тоскоолдук жаратчубуз экен. Жок, үйгө сасык келчүбүз, үйгө сасык келип, тил окчубуз. Аны аскерге мектепке алып барасың.
мектепке сумка салып алып. Чөнтөктө сумкада бар болчу. Аны барып алып коржик алмаштырасың, 2 тиын, 3 тиынга сатасың. Мугалимдерден тил угасың. Жакшы экен. Анткени биз мясо комбинатынын тегеретесинде жашаган балдардын баары ошондой болчубуз. Ал ар жактагылардын чүкөлөрү жок. Чүкө көп. Эми бир сезондо канчадан кой союучу. Күндүзгүсү менен 2000, түнкүсү менен 1000ге чейин сойчу да. Эми сиздер мынакей баягы бала кезде 1 айылда бир көчөдө чогуу өскөнбүз деп айтып атасыздар да. Ошол кезде Темирбек агай, Жолдошбек агай кандай адамдар элеңиздер, кандай балдар элеңиздер, тентек балдар элеңиздер? Балалык кездеги бир кыялдар, мүнөздөр. Балалык кездер өзүнчө бир жакшы кездер экен да. Эми ар кимдин өзүнчө кыялдары бар да. Бул темке мисалы ошол кезде эле, бала кезде эле мындай шогураак болчу да. Болор баланын богунан дегендей. Ошондо эле мындай кыймылдары башкачараак болуп эле, анан кичине эс тартып калганда баягы мындай бир жер үйлөрдө отуруп калсак эле, балдар болуп сүйлөшүп отуруп калсак эле, мен чоңойгондо режиссер болом. Мен чоңойгондо көрөсүң режиссер болом деп анан отуруп калсак эле, үстөлдүн үстүндө турган сүт куюлуп турган кружканы бошоп ала калып туруп, бери карагыла, мен киномду баштан тартып атам, бери карагыла. Мынакей азыр мындай кылып тургула, мен тартып атканда мындай күлгүлө, башыңарды мындайраак кылып койгула, түз отургула, мында түз тургула деп эле ушинтип бизге айтып берсе, жөн турчу сен каякта режиссер болосуң, жөн деп эле ошентип күлүп калар элек да. Анан эми мынакей өзүңүздөр көрүп турасыңар, азыр кандай режиссерга чоң ийгиликтерге жетип азыр. Жакшы, Кудай куткылсын. Жакшы. Жолдошбек байкем кандай бала эле? Тентек деп сизди тентекке чыгарды мына. Жок, жоош болчу. Жоош беле? Жоош, салмактуу. Анан мындай ызы-чууга жок болчу да, мындай көп такырмындай эмес жок. Бар жогу деле кээде билинбей кетчү да. А жердечи баягы кээ бирөө бар го, жаныңда жүрсө да байкалбай калат да. Жоки ошондой болчу. Бирок Жокинин бир аябай жакшы сапаттары бар болчу да. Ызы-чуу Жоки бар жерде көп ызы-чуу болбойт, бүт бар мындай токтоо. Азыр ойлосом ошондой мындай эме экен да. Бүт ордорду менен, оор басырыктуу. Анан а жерде чын эле мен кичине ызы-чууну мен баштайын. Немесе аябай эле ызы-чуу болчу. Болду че, баш ооруп кетти, токтотчу режиссер десек эле болбой эле жок. Чырдагы башталып кетчү. Ушундай нерселерди. Анан бизде жана нарын канал бар да. Каналдан нары жарды карай ашып түшкөн суу. Могу жерден тизеден келет, мындай келет. Иттеги ылай экен ошо. Аябай жыргап сууга түшчүбүз. Анан арка алмабакка барып, алмага уурага кирчүбүз. Момда таш алма. Рахматтын кысагата деген бар, эшеги минип алып калып, келаткан эшеги минип келатканда качып элек. Балалык кездер, жакшы кездер, качып алып буттарыбыз тиги керек зымын аттап өтөбүз деп буттарды айыткан күндөр болду. Чөнтөктөрдө алмалар бар. Ачуу да алма, ошо. Ачуу таш алма. Жакшы бушарек деле барып кирип басып эмне? Ал деле бушпайт, могу райчка деп коет ошону. Тузга малып. Билбем, туз жок эле урдурчу, туз эмес, үйгө жетпей калчу алмалар. Бер жакта маслопром бар да, азыр масла заводу эс. Масла заводу. Аякка келчүбүз, аяктан мороженое уурага кирчүбүз, анан жанагы мондай тегерек азыр билесиң, чыгармачылыкка жана кислородду эме режим мондай эмелердин тегеретесинде мындай желим чыгарып жанакы кислородный баллондун сыртында бир пластмасса тиги дөңгөлөк чыгарып алып тегерек ойноп ошонун баарын жууп келчүбүз да. Маслопромго кирип, уурга кирип, аркасынан ошонун баарын чыгарып келчүбүз. Кыскасы Темир агай, Жолдошбек агай, ошол сиз айтып аткан жанагы чүкөнү, ошол чыгырык дөңгөлөктү бүгүн күндө ойнойбуз. Ким канча жыл мурун, мен билишимче бир 30-40 жыл мурун, ошол күндө. Ошондой эле болуп кетти, 78, 79-жылдары. Андан бери айтор ойнойт эксиздер. Андан бери уже 35-40 жыл. Азыр ошол күндөрдү эске салабыз. Мына балалык күндү сөз менен айтып бир эстеп өттүк. Азыр ким кайсыл оюнду кандай деңгээлде ойнойт экен көрөлү. Чүкөнү Аскар мүмкүн болсо алып келип агайларга берели. Мен сиздерге сакаларды берейин. Могу чүкөлөр сизге канчадан тизесиздер булар өзүңүздөр каалаганда ойноңуздар, Эми ойноп жүргөнсүздөр да. Келиңиз. Канчадан келдиң? 5-тен 6-дан болсо керек. 6-дан, Анан могул жерден сакалардан өзүңүздөр эптисин тандап алыңыздар. Булар сакаларбы? Сакалар чүкөлөр экен. Тура. Мурун жана чоң кийиктин текенин сакаларын. Опуйдур. Ириктин эмелери өлчөмөс менен кисер. Могул жерде жана койдук.
дал могу Багымда карап эметип Кана алыңыздар. канчадан түсели? Канчадан түсесиздер? Давай. Канчадан түселик? 1, 2. Мындай. 3төн түсүп коелук кандай. Болуптур 3төн түселик, э? 3төн ошондо 6 чүкө болуш керек, э? О, мен Андай түспөйт, мына тийип түштү. я, Мындай тийип түштү. шундай болобу. 3, 6. Жок, 6 өзүндө 3 болсун. Анан Жолошуп койгон, сиз анда 1 чүкө алып коюңуз өзүңүз. кимибиз көбүрөөк Темир агай алабыз, утуп алганан. Биринчи кандай? Кел. Мына Темир агай эстеп атпайбы балалык кезин. Канча жылдан бери атат экенсиз? Меники да бул. Сеники? Жолдош байке баштайт биринчи. Бисмиллахиррахманиррахим. Ай баракелде. Кичине окшошуп келди. Ай, Мындай эле сразу ата бересизби? Жа, алып келип бериптир сакаларына. Сиздерди тиягына деле туруп алып атып өсөп. каалаган жагыңыздарын атсаңыздар. Мен ар жагынан атып көрөйүнчү. Ай, Мындай ата берели анда. 2ден атышыңыздар кетти. 3. Ай баракелде. Эми ортодон чертип берсеңиз болот. Сага келип бүт баарын чертип салайм акырын-акырын. Каалагандай чертиңиз. Бул сиздики. Ооба. Көөнү Бул чыгарасыз. меники. мен сакамда. Болду. Жок. Чыкпай калды. Табан. О, Жетип калат го, мындай. Жок, чыкты да курстан чыкты. алып. Так, тиңне сакаңыз. сакам кайсы? Мына. О, Баланы чимирип атканын карабайсың. Ана менен ойнойм дейсиң. мактап койсо. Мактаган кыз. Акырыныраак атайынчы. Акыркы атышыңыздар. Ай, болду. Тилекке каршы ушу менен оюнубузду жыйынтыктайлы. Ким канча чүкө чыгарды? Мен Темир байкем экөөнү чыгарды. Мен биринчи чыгардым. Темир байкеме 3 упай берилели. Ошо менен урматтуу телекөрүүчүлөр, чүкөнү өзгөчө мыкты оюндогону үчүн биздин Темир агайыбызга 3 упай Аскар өз чөнтөгүнөн салып коет. Мынакей. Мына агай сизге, Темир агай 3 упай. Сиздин эле чөнтөгүңүзгө салайынчы. Всё, рахмат. Кыздарга болгон мамиле, кыздар менен кантип сүйлөшүп элеңиздер? Мен билишимче азыркы менен ал күн кыздарга болгон мамиле асман менен жердей да. Мал кезде кичине бой көтөрүп, неме болуп окууларды кичине 10 класс болуп калганда да уже түзөлүп калдык да. Учуп аткан кездер өттү, кичине чоңоюп калдык, сымды үтүктөп кийип калдык дегендей. Чынбы Темке? Мен булардан кичине мындай жетип калдым окшойт. Булар мындай кичине өзү айткандай түзөлүп, тияка бияка кичине көчөдөн алысыраак чыгып кетишти. Менден мурун чыгып кетти да. Ошол убакта деле булар эме болуп жүргөндө мен кичине баягы андай шымды үтүктөп, кечирээк үтүктөп калдым да. Көйнөктү шымды кечирээк үтүктөп кийип калдым да. Булар эртерээк жетилип калышты. Ошондо кыздар менен кичирээк сүйлөшүп калдыңызбы сиз? Мен армиядан келгенден кийин эме болуп калды. Ага чейин мындай эмем жок болду. Жок, мамиле жок. Вообще мындай болгон жок да армияда. Сиз 10 класста кичине токтолуп шымды үтүктөп калдык деп атпайсызбы? Мында башка айылга барып, кыздарга барып, балдарга кармалып. Жок, ошо школдон эле мындай карап эле өзүңдөй мал жаш кез, балалык кез кызды жакшы көрүү сезимдер болот экен да. Эми ал мындай балалык кездер экен да. Анан эме окуп жүргөн кыздардан өзүңөн 1 жаш, 2 жаш кичүүлөрдү мындай неме этип коюп эле карап, анан бизде иман барбы? Мындай чакырып алып колдон кармап кел таанышалы деп эле мындай бир китеп же ручка сурамыш болуп коюш. Же болбосо бир баягы неме чыкпады беле. Тиги тетрадка жазып бермей, ыр-пырларды жазып берип, сүрөттөрдү чаптап. Ушундай. Анан Жомарт экөөң кичине мындай эртерээк эметип калдың, биз. Андан чоңойлуп аңгычакты болуп эле армияга кете баштаганда уже беттин кыздары менен сүйлөшүп калдык. Кадимкидей баштын баарын жууп алып, кышында январь айында башты жууп алып, талак ургатып алып туруп, ошондо шапка кийбей, час кийсек,
прическаны бусулат деп тиги мет менен петтин ыстарына барып алып турабыз январь айында деп жакта. Нарынын суугунда чачтын чекелери кичине тоңуп калганда билгизбейсиз, сүркүлдөп коюмчу анан. Кыздарды алып алып тиги балда армияга кетсин, армияга узатып, кыздарды коноктоп. Жакшы кестер, жакшы. Баягы кесиптешим айтып атпайбы? Чоңоюпка. Баягы балдарга кармалып калып депчи. Балким улуу балдарга кармалып чогуу качкан күндөр болду беле, коркуп эмне кылышыңыздарды билбей. Жанакы андай күндөр да болду да. Ошо бирөө неме эсимде, өзүмдө эле классташ кызымды Кемелов Айгүл деген ыртыста турчу эле, нарынын ыртысында. Ошол биз вечеринка болуп класстан кечирээк тарап калып анан үйүнө караңгы кирип калганда жеткизип бардым ошо классташ кызымды. Жеткизип барып анан үйүнө киргизип коюп, бери чыгып келатсам эле бурушта экөө турган экен. Мен аны байкескенин билбей эле тиги жанынан өтүп барсам эле эмне болду, каяктан келатасың, бери келчи деди анан. Эмне окуучу келсин анан мен ушуна бияка жеткизип келдим десем эле. Баягы эмнеге жеткизип келесиң, кандай аякың бар, сен кимсиң деп эле мени көкүрөктөн ары бир бурушта үйүп жүрөт. Келгениңиз көкүнөт. Анан эмне кыласың, эми кичинекей баласың, тигилер экөө турат анан. Geçirip koyulup akirersin daha bir koydu oşu menen koygon menenle gitti bana taraftaga moçule aklımdı karabayla koy geteyin aman sonunda da razı olup kelген. Akiler men klasstaşım geçirip koyula tuğra düşüngüre de alıp duruyla jönödüm oşo bir klasstaşты жеткизип келгенде bir ошондой окуя болгон. Эми ал Кемелов Айгүл азыр каякта жүрөт, каяк экен такыры дайноптун да биле элекмин чындыгы. Кыскасы жолушуп экен, анда Айгүл эже сизди көрүп атса эфирден ысык салам айтып коелу, мына Айгүл эже Сиздин айыңыздан жолушуп экен, эки удар жеп. Байкесинен. Кемелов Айгүл, кайда жүрсөң да аман жүр, баары ишиңде ийгилик болсун. Чоң-чоң ийгиликтерге жетишип ала акырың семьяң менен чыгылса теле аркылуу бир салам айтып коюуга уруксат бер. Жалпы классташтар баарыңарга. Ысык салам ысык. Жоки сен Киров Курскада окудуң, э? Курскада окуп калдың. Мен бул башка мектепте окудум, мен башка мектепте окудум. Анан мен болсом булар эрте айтып атпадым жана эрте. Мен армиядан келгенден кийин анан башталды да. Мен армиядан келгенден баштадым. Баягы тияка бияка баскан дегендей да. Анан ошол убакта булар мен ошол убакта кичине эмерээк болуп калдым. Бул Аккоргондун балдарына кошулуп кеттим. Аккоргон алыстайчы, ооба. Анткени Аккоргондо университетте окуган Жыкы деген досум бар, ал келди, ал университетте окуган. Анан Чкафта окуган Жылдыз Балжыкова. Жылдыз дагы привет. Ошо Жылдыз анда 7-чи класс окуучу, мектепте окуучу да Жылдыз. Мен армиядан келгем. Анан бизде паркты кайтарчубуз тиги Алмаактачы. Анан биздин көчөгө багышпагы Гүлайч, Батнежен билесиңби? Ага келген балдарды сабачубуз көчөгө. Биздин көчөгө келгендерде Гүлай деген татынакай биз карындашыбыз тем баягы биздин көчөнүн эң жакшы, көзгө койса жакшы ошого балдар келет. Центрдан балдар келет. Аларды кармалардан тык-тык коюп айдайбыз. Анан ары берки паркка келгендерди, центрдан келгендерди, аларды биздин кыздарга тык-тык этип аларды айдап турдук да, кайтарып ошо отурду. Бирок ошо жерден кийин мен өзүм армиядан келдим, анан 7-чи класстан окуган бир кыз менен таанышып калдым да. Уже баягы ошол убакта Beatles, Modern Talking тиги булар чыгып атканда ошо музыканы тийгиз келип коет. Эми да ошол биздин ошол районго мындай жаңылык алып келген кыз болду да. Барсам орусча сүйлөйт, жакшы сүйлөйт, тиги бу. Анан ошол кыз менен таанышып, мектебине алып барып, мектебинен кайра алып келип, анан кийин медучилищага тапшырды. Ушундай эме болуп кетти да. Музыканы койгондо эрки пластинка болот. Жок, узун мындай эмеси бар болчу. Чоң магнитофон, паркка алып келип аны коюп, эме кылчу да. Анан азыр ошол убакта мурдагы Киссинджердин жакшы бир эмесин цитата сөзүн эме кылдым да. Союздун жылында Брежнев айткан экен да. Бизде секс жок депчи. Туура айтканда негизичи. Ана Киссинджерди айтып атат, ал Американын эмеси бар, дипломат өмүр бою тышкы иштер министри болуп жүргөн киши да. Көсө Союзду эсир, ошо уникальный өзүнчө эме болгон экен деп. Анткени Брежнев ошол убакта Союзда туура айткан экен дейт да. Бизде секс бар болчу дейт да, Америкада. Бирок сүйүү жок болчу дейт да. Азыр бизде да ошондой болуп калды да. Биздечи азыркы мына баары бар, бирок сүйүү жок болчу да. Азыр бул Жокем айткандай биздин убакта ошол убакта романтика болчу да. Бар даже колуң кармабайсың.
Ошо жамда ары бери басып паркта мынтип койгон ушундай төбөн көккө жетип, жөн эле ушундай рахаттан достор көрдү экен, тияк көрдү экен деп акырын эме кыласың да, ушундай сыймыктан ушундай мындай мамилең аябай назик, мындай бир акырын бир эме мамиле болчу да. Азыр болсо шаңараңдап эле жетип барып атпайбы, тияктан бияка, анда такыр башка болчу. Кыздардын дагы эмеси башка болчу, адамдар башка болчу, адамдар. Мындай ошол убакта мисалы көп айтат да, ошол убакта дин мынчалык катуу эмес болчу, дин жок болчу, бирок ыйман бар болчу адамдарга. Вот анан азыркы учур такыр башка адамдар, ошол эле адамдарбыз, бирок бизде баягы ач көздүк бир жаман нерселер ойгонуп кетти, адамда жаман сапаттар ойгонуп кетти да биздечи. Тилекке каршы. Албетте мына силер кайра ушуну жандандырып, бир экзотика сыяктуу алып чыгып аткандар, бул жакшы нерсе. Ошол мурунку жакка биз азыр экөөбүз 35 жылга кайра кайтып бардык да, визуально баягы элестетип кайтып барып эскерип атканыбыз. Бул аябай жакшы нерсе да, бул ошол убактагы адамдарга, ошол убактагы нрав дейбиз, ошол нерселерге ностальгия болуп атабыз да. Негизи эле ошол убакта да болгон сүт жетчү эмес, холодильник жетчү эмес, тиги жетчү эмес, машина жетчү, бирок адамдардын ыйманы бар болчу да. Ыйман, романтика бар болчу, тазалык бар болчу деген сыяктуу да. Көп нерсе бар болчу. Адамдар башка болчу деп айтышат. Пейил. Анан ал убактачы мисалчы, бир эле нерсени айтайын. Ошол убакта тиги ворота же болбосо забор курчу эмес. Тиги эмени дарбазаны жаап болсо тиги мындай мал кирбесин деп ошону байлап койсоң, папалар, аталарыбыз урушчу да, ачып кой депчи. Ачып кой, бирөө көрсө уят да, тиги жабынып алыптыр деп айтып депчи. Азыр болсо эмне кыл, килейге заборду куруп алып эшикти тыкындатсаң эмнеге келдиң дейт. Ал убакта сурагансаң төбөңдү уюта чапчы, эмнеге келдиң, эмне сурайсың депчи. Пока адам өзү айтмайын, чайпай ичет, келгенин айтат, айтпаса кете берет ушундай. Өтүп бараткан кишиге келсе сөз, чай ич, дамовский деген. Азыр болсо эмнеге келдиң дейт да. Туура. Ошон Кыргыздын бул нукура, биздин менталитет, нарк насил, ушунун баары тилекке каршы жок болуп баратат да. Бул өзүбүз ошол башка элдерден ошонубуз менен айырмаланып турабыз. Наркыбыз, насилибиз менен. Анан ачууң келгенде кыргыз жарылып кетет. Бардык жагынан бар болчу, азыр көп жакшы сапаттарыбызды тилекке каршы жоготуп баратабыз да. Бул Темке да туура айтып кетти. Негизичи мына ушул могу оюндардын баары, биз ушул ойногон оюндар, бул кыргыздын нукура оюндары да. Азыр мындай оюндун баары такыр. Анда-санда эле бир жерден чала-була көрбөсөң такыр унутта калып баратат да улар. Анан ушуларды кайра чыгарып монтип неметип койгонуңарга азаматсыңар. Ооба, бул башталышы агай. Азыр мындай кылайлы, рахмат. Жаңы эле сиздер тебип атпадыңыздар эле пара. Ошонун аягына чыгарып койбойлубу? Ошону тебип. Келиңиздер дагы бир сонун пара даяр. Ушудан бир сиздерди сынайлычы, кандай ойнойт экенсиздер, келиңиздер. Темкеле эми экөөбүздүн айырмабыз бар. Сиздерге бир эки мүмкүнчүлүк бар. Анан үчүнчүсүндө баштадым деп айтсаңыздар эсепке кирет. Негизичи ар кандай кылып ойношот болчу да бунучу. Мондай Юра, анан Кова дегендерчи. Алардын сиздер кандай тебесиздер эми? Бир курду эле тебесиздерби? Бир курду эле тебелеми. Ал Темке бул миң курду эле тебет. Темир агай каалагандай тепсин. Каалагандай тепсин. Бул Вайкингер эле тебет. Вайкинг азыр тепкенде 40 жыл болуп кетиптир эми, теп көрөсүз эми. Вайкингердин даражасы мага караганда чоң, улуу. Бул киши шаарды тазалап аткан ушул киши. Келем Темке. Биздин борборубузга өзгөчө бир тазалыкты орнотуп, өз ишин мыкты билген Жолдош багайыбызга дагы учурдан пайдаланып ыраазычылыгыбызды айталы. Билдирели. Анда кимиңиздер баштайсыздар биринчи? Азалга ыраазылык ачысын айтканга чоң рахмат. Баштай бер. Эми мен баштайм анда. Мен жака туруп алып тепсеңиз аябай сонун ыңгайлуу да мына жерчи. Кана мында. Эки. Апа. Мен эки болду. Эки болду, э? Эки мүмкүнчүлүк барбы? Анан баштадым деп айтып коңуз. Эки. 3. Курсак менен теп кой. Дагы алып көрөймүн. Жок, эми кете берели болду. Дагы бир. Мына бут эми көнүп барат. 1, 2. Болду мен өзү. Эке каршы. Темке. Менби. Бул түшүлбөйт болуш керек бул. Берчи сеникин. Сеники жакшы көрүнүп атат. Башы бирөөнүкү бирөөгө эмне көрөт, ай көрүнүп көзүнө.
Бул жерге Бир. Той yok. Мен деле сенден ашып кете албайм турбайм. Ана эки кетти. Бир, эки. Теңеле келтасыздар. Экөөбүз. Кандай кылалы? Же дагы бир жолдон тебесиздерби? Же Ошентели. теңеле кылалыбы? Дагы бирден тебелге. Тепте эми сен башла. Сен. Бак эми сен башла, эми мен баштайм. 4 болду. 4 болду. Кел, өсүм барам өсүм. Ya bismillah deyiz. 2, 3, 4, 5. Ой, асып кетти. Туй. Экинчи оюнда параны чындыгында жаш кезинде жолдош агай мыкты тепчикен. Азамат сизге 3 упай берем. 3 упай мынакей. Рахмат. Тең келе атасыздар. Көрсөтпө чөнтөгүн Бул жакка салып. атасыздар. Ачкыңызды алып алыңыз агай. Бир окуяны айтып берейинчи. Ушу досума аябай бир ыраазычылыгымды айткым келип жүрөт да. Окууга өттүм да Алматыгачы. Институт театр и кино өттүм. Анан 89-жылы биринчи курсту бүтүп келдим. Келип анан баа биздин көтөрмөдө балдар достор менен эметип анан Көчөнүн балдар, биздин көчөнүн балдар. Биздин көчөнүн балдары менен да бүт. Анан булар байкем, үйдөгүлөр, байкелерим, агаларым бүт бар тең акча жолго деп Алматыга окууга кеткенге деп эме акча беришти да. Анан баарыбыз чогулуп алып мени узатып, мен буларга уйкулук калтырып атып анан тиги нардын аркы башынан берки вокзалга чейин 3 күндө жеттим да. Улам арга жерде жатып. 3-күнү күнү Жокинин берки центрдагы баракка келип жат. Акчам жок калды да. Уже кеткенге жок. Уже чогуу жүрөбүз, 3 күн улам. Анан акырында экөөбүз эле калдык. Алматыга зот иймекпиз да. Экөөбүз эле калдык. Анан мунун баракта үйү бар. Эжешамдын үйү эле. Аякка келип жаттык. Анан кантип кетем, уже акча жок. Анан бул барып, кайра көтөрмөгө барып, үйүнөн бир коюн уурдап чыгып сатып, Уурдап чыгып, эле жөнөл айтчы. ошондой эле болгон да. Туурабы? Үйдөн бир койду, муну эптеп кетириш керек болот. Жок, кантип анан сурап чыктыңбы? Көрсөтпөй сурап чыкты дейм. Көрсөтпөй сурап чыгып, аны сатып, анан акчасын алып келип, анан мени узаткан да. Антесем кетпей калган атпайбы. Ошол мындай бир ошол убакта эми бир койдун башы 100 сом болчу, 100 сомдун күчү акча. Анан эми ал убакта каякта 20 жаштагы балдарда каякта мага. Бирок ошол убакта ушул азыркыга чейин ыраазымын дейм ошо. Эми жанымда берки досторум деле бар. Бирок алар жардам берди, чөнтөктү бошотконго жардам берип, бирок жоголуп кетишти да. Ошол учурда эле достук аябай бекем, достукка ушундай эми болсо да даярмын деген адам экенсиз да. Достугуңуздар бекем болсун дейли. Азаматсыздар. Жакшынакай узатып ийдим, анан кетти. Анан режиссер болуп келди да. Анан режиссер болуп кетти, мынакей андан бери канча жыл өттү. Эми түпчүккө атып отурабыз. Ооба, эми жакшы эс алып алдыңыздарбы? Кийинки оюндарга өтөлү. Нурсултан ойнотосуңбу? Дөңгөлөк ойнойт. Дөңгөлөк ойнойт. Жарайт. Дөңгөлөктөр урдап келип өтпөйсүзбү? Ошолорду. Автоген. Азыр биз даярдап койгонбуз бул жерде. Кыскасы сиздин койду Темир агай актаптыр да. Темир агай актаптыр. Мындай кыласыз. Муну команда болуп ойночу белесиздер, кандай ойночу белесиздер? Муну түрү менен ойночубуз, эми азыр айдай элебизби? Азыр айдап көрөсүздөр. Ушундай ризика болчу, баягы кислород жана баллондордон Мындай жоонураак, чоңураак ич керек. чоңураак болчу, мындайраак. Мындан кичине эле ич керек, жоон чоңураак. Анан мындай кылалы, могул жердеги эле тоскоолдуктардан эле. Ошону Буйтап эле өтөсүздөр. Промдо жана эмнеге колдончу эле? Карап туруңуздар. Эми кислород да темирлерди кесип. Бул жак башынан бул жакка Азот болчу да. кайра айланып Жана эмелерди билесиң, мороженолорду кесип коя. Билем аз. Ошондой болчу. Мороженолор Жана тоң. кислороддун сыртындагылар айтып кеткен. Ошо кислородко окшогон момундай чоң-чоң эмелер сыртында болчу да. Темир байке, жолдош агай. Мындай кыласыздар. Могул жерде ортодогу тоскоолдуктардан гана буйтап өтөсүздөр. Жыкпай өтүш керек. Бул жагынан кайра бул жакка айланып өтсөңүздөр болот. Мына мен сиздерге көрсөтүп бердим. Сиз деле көптөн бери ойной элекпиз, бирок унута элек экенбиз. Кимиңиздерден баштайлы? Сен ойноп жүргөндө темке баштасың. Ой, сен баштачы. Кой сен анан жеңилсиң да. Темир байке жакшы эле чырдайт эле, кайра эле досун сыйлап алат. Келиңиз байкеме. Мүмкүн бир даярданып көрөсүз. Биринчи. Айланып. Мында айланып. Кантип ойночу деңиз көрсөтүңүзчү байке. Турмуштук кот. Турмуш деп берди.
Мени бурулуп Sen demeye düşüp atmayız штрафка düşüyorsun. ат башыга барып бурулуп кетчү деп болуп атамын. Ona öyle. Темир агай унтеле экен. Ой. Баракелде. Bala. Жакшы, бул даярдык болуп атат. Кыжаат болбоңуз. Эми баштайынбы? Ошол жагынан эле баштап берсеңиз. Биягынанбы? Баштадыңыз, а? Баштадым. Ортодо бир тоскоолдук калып калды. Ой. Бул Аракет жакшы байке. ой. Talak'a gitti de gireyim. Biri kalıp. Байкем эптеп окшоштуруп атат кыскасы. Көрдүңүздөр, урматтуу көрөрмандар. Yo, молодец. Керек болсо, кайра дагы бир жолу айланып. Өтүп кетме бирөөнөн. Шо? Болду. Жакшы. Сиз жыгылбай окшойсуз. Эми көрүңүз, жолдош агай. Ana. Men birinci saydap görünç. Сиздин тормозуңуз жакшы иштейт экен. Ya. Жакшы иштебей атат деген да. Otur. Шашпаңыз. Skoştun da. Otur. Hoppa. Baştan deme. Шашпай эле тебеңиз. Ya. Бисмилла. Bismillahirrahmanirrahim. Mana. Жарай бер. Ya. Кулап кете берсеңиз болот. Kulap ketken değil mi? Anda dağına başlayın. Досуңузга мүмкүнчүлүк бересизби? Обязательно сөз. Бир коюн аябай окууга жиберген досумду. Финишке жетип койсоңуз болот. Оңоп кетти. Кыскасы, бул жерде теңчилик болуп калды. Чындыгында сиз деле экини аттагансыз. Байкем деле экини аттап кетти. Ошон үчүн экиден эле чүкө берели. Эки дос тең келет атабы. Байкемдин эмгегин Балык сизге, эки чүкө сизге болсун. Анан жолдош агай, Темир агай. Балалык кезде, жаш кезде ырдатчу белеңиздер. Yok ırdagan yok, men ırdagan jokмун анан. Мен деле көргөн жокмун. Мен баягы гитара менен ырдатчумун, гитараны үйрөнүп алам. Эми азыр бул жерде ырдайт турган ырлар эмес, чоң балдар үйрөткөн ырлар болчу да. Жактан орус балдардан үйрөнүп алган ырлар. Гитара менен ырдатчумун. Эми азыр Гитара жок эле сизден анда жок. Ырдабай эле коеюнчу. Келиңиз мындай, менде мындай суроо пайда болуп атат. Негизи сизди агай мына жана Нурсултан айтып кетпеди, сиз жөнүндө жакшы билебиз. Айтпасак дагы отур. Анан Жолдошбек байкеме баягы жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей, кандай өнөрлөрү бар эле, кандай таланттары бар эле айта кетсеңиз. Жолдош. Койду. Кашып 5-10 мүнөттө сойласың. Канча мүнөт мен канча мүнөттө урдап чыгат экен деген жоопту окшойт деп атты. Ал жагынан деле мастер болуп. Азыр неме болуп калдык да. Мен мясо комбинатында 12 жыл иштедим. Нардын мясо комбинатында. Анан азыр болсо неме болуп калдык, иште мындай эткел болуп калдык анан. Кыймыл жайбыраак өзөлү жай болуп калат экен да. Анан жаш кезде сойгонду жакшы деп жарым саатка жетип берип 20 мүнөттө бүтүп койчумун. 20 мүнөттө деп 20 койду. 20 мүнөткө да жетчү эмес. Жаса 20 мүнөттө ошо 20 мүнөттө бир ой. Ушундай эме бар. Жакшы. Дагы Кыргыздын эр заматтары кой сойгонду үйрөнүш керек. Устакан тартып жасап, кайсы устакан кандай ишиге, кайсы куда сөөк тиги булар кыргыз өзү кыргыз болгондон кийин ушуларды биле жүрүш керек. Сиз жакын досусуз да. Темир байкемдинчи балким катылып кеткен дагы бир таланттары барбы? Өзү балким уялып айтпай жүргөн.
Катылып кеткен таланттар эмне? Ошо катылып кеткен таланттар кээде неме болгондо чырыраак болчу. Чыкул болчу, анан бирдеме болгондо заңкылдап чырлашып кетчү анан. Кайра арты кайрылуу да бар, жасылат да. Дагы эмнелер бар? Иши кылса ошол өнөрү бар болчу деп койчу. Өнөрү бар болчу деп. анан Ага да өнөр керек да. мындай көздөгөнүн аябай катуу бекем турчу да. Бирдемени айтса ошону жасачу. Анан режиссер болом деп эле болду, молодец мына. Көк беттик жагы бар. Көк беттик жагы бар болчу да, анан монтип сүйлөп атканда эле өзүнүн ишенич менен сүйлөчү да. Анан артка калтырчу эмес, бирдемени айтса эртеси күнгө деп анан биз болсо эртең деле сап коебуз дегенде, жок ошо жактары жакшы сапаттары бар болчу. Мен мондай кылгантам деген ошо жумушту бүтүрүп койчу. Темир агай, класста канчанчы таман элеңиз? Мен эми бир мектепте окуган жокмун да. Анан кээде тамашалап коем, колдон ар кайсы мектепке тияка бияка даже колдон колго өтүп туруп тиги сел саяк кылып бүтүрүп турсуңар депчи. Анан то атамдын агасын багып алып тиги бакты. Анан атам өлүп калды, Бирназаров. Чоң атам ата деп, чоң энемди апа деп чоңойдум да. Анан атам 76-жылы өлүп калды го дейм. 76-77-жылы өлгөндөн эле бияка алып келишти да. Ошондуктан менде баягы мындай азыр кээде классташтарымды тааныбай калам да, чынын айтайын. Анткени тигил мектепте бир окуптум, биякта деле бир 2-3 жерде окуп ийиттирмин да. Ошондуктан баягы күнү бир досум, бир классташым жолугуп калды. Орус классташым да. Баягы экөөбүз сүйлөшүп отурууга кайсы биякта Фрунзеде Бишкекте бир эле ошол классташым калыптыр да, орус. Нарында деле классташтарым да баягы мындай эми көп эметпейм да, мындай байланыш жок да. Алар деле мени мындай да эми бүшүркө ушу бизде окуду эле деп бири-биринен сурайт экен да. Биздин класста окуп жүрүп анан кеткен кайсы бирөө дегендей да бага. Ошон үчүн менде мындай точно так бир эмени айта албайм да. 2-3 жыл, 4 жыл айылда окудум, нарында окудум, биякта окудум. Ушундай болуп калды да меники. Бир чети бул да кызыктуу экен да, жакшы экен да. Анан бир гана көчөдө ушу балдар менен постоянно така жүргөн ушу көтөрмөдөгү досторум да, ушулар болду да. Эми кичинекейден чоңойдук да. Бир көчөдө чоңойсуң, үйүң кошунаң болсо чоңойсуң. Мунун сыры мен билем, менин сырымды ул билет дегендей. Ошо кичинекейден өстүк да. Жакшы, анда соңку оюн кылалы. Рогатка ат жөнөңүздөр. Рогатка атчубуз да. Көп аттык да, алмабактын ичин. Көчкөндөрдү аткан жоксуздар. Жок, бизде алмабактын ичин, көчкөндөр атты, жарга барып атчубуз да. Паша деген орус бар эле, эсиңдеби? Паша деген көчкөндөрдү атып жегендер да бар болуш керек эле. Болду эле. Бизде Паша деген орус бар. Гаралык берсаган орус болобуз. Ошол келип атчу. Терпечү. Атканда бирден атчу эмес, монтип учуруп туруп анан пыртылап учуп атканда бутура менен атканда 5-6 түшчү анан мүйшөгө салып алып кетчү эмне. Биз терпечүбүз ошо түшүп калган арга жерден чогулуп. Балабыз да кызык болчу. Ооба, аркасынан ээрчип алабыз. Рогатка менен учуратчу эле? Жок, 12-16 үйдүн эле тушунда, биздин үйдүн эле түбүндө чоң жар бар, чоң жерде. Мына тең келе атасыздар, соңку оюн болсун. Рогатканы канчалык тең келди атат экенсиздер көрөлү. Бул жерде 6 желимбе түлкү бар. Мүмкүн болсо ушул жерге келсеңиздер. Эмне чүкө менен атабыз? Жок, чүкө эмес. Таш менен атасыздар да. Биринчи Жолошбек байке баштасың. Мен сага берейин. Сенчи? Мына мен. Биринчи оңуз. Окту. Баштаңыз. Биринчи 6 жол атсын Жолошбек кандайсыз атасыз. Ой, мынасы кайра кайрылып келди. Сен артка атасың го? Кайра артка келди. Артка атаар мергенсиң го дейм. Өскө атаар мерген эмес, сен артка атаар мерген. Жок, мында кичине бир неме болмок беле? Шашпай. Оми сен ушкырат го. Жок, бул неме болот абай, анем айткандай. Кичине разминка дегендей. Разминка? Жок, буда разминка жок, ошон үчүн жакшылап кылмайсың буну. Мейлеп, жакшы. Бүттү, эки огул кетти. Меники бир эле жерге тур. Жакшыраак. Мунун арасынан бирди мейлеп атыңызчы. 4-чү огуңуз кетип атат. Отуруп да атсаңыз болот. Мүмкүнчүлүк ар кандай мүмкүнчүлүктөр. Мындайраак туранчы, артка атат экен. Мен бирөөнө тийип койчук дегенде. Тиет
Өйдөрөк аталып атасыз. Мындай размер кылсак болот. Темке, эмне дейт ал? Туйел. Мына соңку. Акыркы болмос. Мен муну мен кол менен эле чаабый. Кол менен да тиге салбак. Кинодогудай мейлеп, шашпай, Жата калып. ок менен экөөнү, үчөөнү чыратсаңыз болот. Мен моя калата өрөткөм. Эми мен атайынбы? Байкем чын эле жана көп ичкөндөрдү көбүрөөк ичип жүргөн окшойсуз. Иә. Атпай эле. Ой, яттаң. Бирок окшош баратат сиздики. Ташыңыздарды өйдүңүзбү? Жок, мына буяка тизип койдум. Мен колума карап турам. Ой, яттаң көрүй. Көз кыйратпайт экенбиз. Шашпаңыз. Үчүнчү оңуз кетет. Үчүнчү. Бирди тийгисе көрөмүн. Тоята. Яс жерден калды. Болду, Жо акыркы. акыркысы. 5-6 1 саат турасыш керек окшойт. О, Баракелде. Ой, мана мен. Мен баа темкени режиссерден сыйдап аттынан аягында берет. молодец. Бактылыгыңызды көрсөттүңүз. Бул оюнда Бирок чындыгында бул аткан жарабай калды. Темир байке Жолдош байке сыйлап Темир байкеге утулуп берди. Атайын эле. Аягында көрсөттү кандай атышты. Ооба. 3 упайды кимге беребиз ошондо? Темир байке. Темирге. Үчөөнүн экөөнү сен ал. Өз пайыңды өзүң ал. Ал мочкуңду. Анан эми сиздерге ушул рогаткадан кийин мен могул жерде Аскардын баш кийимин көрүп алып, могул кийимдерди көрүп алып эстеп атсаңыздар керек. Ооба. Мен дагы Темир байке, сиздин мындан белгисиз маршрутту канча жыл мурун тарттыңыз? 2007. 2007. Ошол кезде мен бала болчумун да. Мектепте окуп жүргөн кезим болчу. Өзгөчө бир кайра кайталап көрчүмүн да. Анан аны бир чоң мааниси да бар. Чындыгында ал кинодо бардыгы камтылган. Ошол эле айылда болгон бири-бирине болгон мамиле, жылуу мамиле, ал жерде анча мынча баягы айылда ызы чууну жакшы көргөн кишилер, ичимдик дагы камтылган. Анан айылдагы жаштар шаарга барып өзгөрүлүп келгени камтылган. Анан айылдагы жалгыз ар бир айылда бирден автобус болгон да. Ошол нерсе камтылган. Ошол тууралуу да бир кино тууралуу да бир айтып өтсөңүз. Муну көп эле айтып келатам. Бул эми жана бул кинодо тиги жанагы аракчы бакыш раматлыкты ким Мухаммед байке ойнободу. Ошол кишинин образы прототиби. Мен өзүм агам Садыр байкемде. Кичкенде билесиз, Садыр байкем эч кимге моюн бербей, сөз да бербей эметип калчу да. Бирөө сүйлөсө жактырбай эле, короче деп эле ушинтип эметебиз. Өзүмдүн агам да өтүп кетти. Ошол кишиден көчүргөм да образынчы. Анан бул окуя негизи мен ошол 89 жок 92 жылы бизде баягы 3-курсту бүткөндөн курсовой болот да. Ошого тапшырма берилет. 15-20 мүнөттүк документальный фильм тартасыңар дегенчи. Анан мен нарынга келип анан айылдаркы калиндечи байкемдер бар. Өзүмдүн папашам байке деп ошол чоңойгом да байкемдин эрткене барып келейин, учурашып келейин деп анан калинге тиги вокзалдан, нарында автовокзалдан аркы Калин деген айыл бар. Ошол жака март айында да. Ошол жака жөнөп калдым да. Ошол кетип баратканда эми ашык кетсе бир жарым сааттык жол. Ошо тиги вокзалдан эми 1 саат деп коелучу. Ошону 2,5 саатта басып өттүк да. Эми ошол элестет ушул 92-жылы баягы бүт бар дефицит болуп эме болуп калган убак экен да. Анан ал жерде бир 20-25 киши бата турган автобустун ичине 30тан ашык киши, 40тай киши тыгылып алган да. Кудага баратканы бар, кудадан келатканы бар. 3 ай, 4 ай мурун урушуп кеткен, экөө бири отуруп калган ошол жерге. Иши кылып айылдын ичинде бири-бирин көрбөй жүргөнүн баары болуп бири кеткен да.
анан башталды, анан ошол жерден чыкканда эле кетти бир жолдун жарым жолго жетпей башталды. Түшүп алып бири-бирин кучакташып, мушташканы бар ал жерден. Анан ал жерде айылга арак ташып сата баштаган экен да. Бири тиги эменин алдына арагын алып алып, анан ал жерден эле ала берет экен. Блокнотко жазып кой, анан берем дейт экен. Ал жазып коет экен, алып чыгат экен. Анан кудайдан келип атпырсың, ал жерден этин алып чыгышты, ичти. Анан бир астан экөө мушташты. Экөөнү сыртка чыгарып коюп баары күтүп отурушту. Анан бир астан тапа-тупа болду, бир астан бирөө түштү, экинчиси жок. Анан баары түшүп, анан тиги жатып калган экен, аны убакытты көтөрүп киришип, бул жалгыз бала эле деп, аны ага арак бусуп беришип, тигини сөгүшүп, анан тигил бир астан тигил ыйлап, ушундай концерт болду да. Анын баарын көрүп алып, аябай эме болдум, ушунчалык насыщенный да, ушундай окуяга, характерлерге ушунча мындай кызыктуу болду да. Эгер просто даже мен ошондо ойлойм да, ошондо бир камера болсо, тартып отурсаң, могу белгисиз маршруттан да кызыктуу болмок да. Аябай кызыктуу болмок да. Анан ошо 2 саат жолду басып өттүк да. Даже ошол эмеде бир окуясы болду да. Ошо жана бирөөнү сабап койгон бала, ал ошол айылда өтө ызы чуу неме да, бар өзү Санс деген жигит да, айылда өтө ызы чуу да, аябай. Калиндеги саз. Анан ал тиги кетип баратып эле Салдыр деген айылдан өтүп баратканда элечи, автобус акырын айдап калды. Карасак бул жерде мүрзө, жанында жолдун боюнда мүрзөдө бирөөнү коюп аткан экен да. Анан өткөндө эле тиги Санс өңүлдөп ыйлап кирди. Анан баары тең сооротуп кирди, эмне болду эле деп. Анан тиги чоң атам байкуш жалгыз жатат деп, көрсө чоң атасынын чоң атасы да тигиреки тоонун арасына сөөгү коюлуп калган экен да. Илгерте ошону эстеп алып ыйлап атат да. Тиги чоң атам байкуш жалгыз кантип жатат деп. Анан курсагында барбы? Алды ичкен. Анан токтотуп, анан дагы бир досу чыгып, дагы бир өлкө ал көңүл айтып, анан дагы ичишти да. Ошо сонун окуя болду, баарыкча. Ошон менен анан ойлоп койдум да, келериме эле жаздым, жазып анан мастерлерге берсем сонун окуя экен дедим. Бирок документальный фильм тарта албайм, андай окуя болбойт да. Анан кийин ошол улам чоңоюп отуруп толук метраждуу фильмге эметти да. Бирок мен ошо 96-95-жылы бердим, 96 бердим, эми 10 жылдан кийин араң ошол мүмкүнчүлүк болуп калды да, мага ошол кинону тартканга. Чага чейин ошо кабыл албай атышты да. Бизде көркөм кеңеш бизге жарабайт мындай кино деп, мындай болбойт деп отурушат. Ушундай оор, аябай оор эмес, кыйынчылык менен жаралды да бул. Бирок сценарий айылдагы жашоону алып келип, ооба, эми азыр ушул экрандан көрсөттүрүз. Эми ал эми символика дебиз, каяка баратабыз, сайыс кылады. Азыр биз бараткан багытыбызды дагы эле таппай жүрөбүз да, туурабы? Сиздерге чоң рахмат, алтындай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге. Анан оюндун жыйынтыгын эсептейли. Чөнтөктөгү чүкөлөрдү алып чыгыңыздар. Ким канча чүкөлдү санайлы. Жолдош байкеден баштайлы биринчи. Сизге мен жаган берейин, келиңиз. Мен ушундай болуп калдым. Мына эки чүкө мен мага кошулуп кетти окшойт э. Могу жерде эки чүкө менен келет. Сиз акырын жанында отуруп эле. Сен канча болот ал? 5өө э? Экини кошсо меникинен ашып кетет экен. Бирди кошуп коесуң анда. 8 чүкө болуш керек. 6. Меникиби? Меники 6. 8 анда туура. Анда туура экен анда мен. Анда меники туура болду. Меники 5 экен анда. Ушу менен бүгүнкү оюнда Темир агай утту. Уттап кол чаап калды. Жок эмне эле утту. Анан ушундай оюндарды ойноп кандай балалык болгон сагынуу кичине да болсо тарадыбы? О тарамактуусун карабайсың, кичине баягы эски кайрылып келип жашара түштүк да. Оны кандай болду? Эми ушулар унута калбай, Кыргызстан кичинекей өсүп келаткан балдар деле бул ушул оюндарды кармап жүрүп, кыргыз балдарыбыз, өзүбүздүн балдарыбыз ушундай оюндарды ойноп атат деп, бер жакта туруп ыраазы болуп калабыз да, биз ойногон оюндар эле деп. Анан ойноп эле тиги сотканы тиктеп эле отурушат. Эми бул мында да адамды өткөн мезгилиң сени алдыга карай туртуп, келечегиң алдыга тартып турат. Ошондуктан любой биздин учур эми канчалык балким кыйынчылыгы болгондур, ошол убакта көп нерсе оор, көп нерсе жетишпестик болгондур, бирок биз ошол убакта жаш болчубуз да. Адам үчүн жаштыгы жакшы көрүнө берет.
туурабы? Кандай заманда жашасаң дагы биз жаш кезде деп айтабыз да. Любой адамдын жаш кеси аябай баалуу да. Ошондуктан биз эч качан жаман деп айта албайбыз. Ошол убакта адам баягы элестеткенде мындай адамга терс таасирин тийгизген нерселер унутулуп кетет. Көп жаман нерселер баягы мындай нерселер унутулуп кетип, жакшы нерселерди эстегиң келет. Жакшы нерселерди эстейсиң. Сүйлөшкөндө деле ошо баягы билесиңби деп жакшы эсте калган нерселерди эме болобуз да. Бул эми адамга энергия берет, алдыга карай жылганга сага күч берет, кубат берет деген сыяктуу. Чоң рахмат. Дагы бир сиздерге ыраазычылык билдирип өтөлү. Чыгармачылык ийгилик каалайлы агай, сизге үй бүлөлүк бакыт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин көчөнүн балдары долбоору соңуна келип жетти. Сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирде көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Рахмат. Сиздерге да ийгилик болсун. Сиздерди өйдөгү көчөгө узатып коелу эме? Чоң рахмат. Чогуу сүйлөшкөнчө узатып, анан келебиз, биз ойнойбуз бир аз.